кийин куугунтукка учурашкан болсо, тескерисинче Москванын сырдуу күчү Жусуп Абдрахмановду Советтик жана Кыргыз мамлекетинен чыган ишмери Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахманов тууралуу бул тасманы көрүп отуруп, анын чыныгы патриот экенине дагы бир иретин анасын, ар бир ишинен өз эл жерин өтө сүйгөндүгү көрүнүп турат. пикири келишпей улам жумушунан бошотулуп калган Жусуп көп өтпөй кайра бийликтин тепкичтерине көтөрүлүп, жогорку кызматтарга дайындалып турган. Жандалбастаган аракети менен Кыргыз мамлекетинин түптөгөндөрдүн башында болуп, анын түзүлүшүнө жана калыптанышына негиз салгандыгы үчүн Жусуп Абдрахмановго ар бир кыргыз башын ийип таазим кылышы керек. Анткени азыркы жаркыраган жашообузга анын салымы өтө зор дешет даректүү тасманы көргөндөр. Мыкты жигиттердин бири Аскар Салымбек фонду Салымбек ушул бизге көмөк көрсөтүп, Кыргыз фильм киностудиясынын базасында Элнис Абдыжапаров деген өзүбүздүн белгилүү режиссерубуз тартып олтурат Жусуп Абдрахманов үчүн. Эми Жусуп Абдрахмановду биздин балдар үчүн, жаштар үчүн, келечек муун үчүн абдан керек. Жусуп Абдрахманов өзүнүн мындайча айтканда бир ички күчү менен, деми менен, ушундай бир сүйкүмдүгү менен Сталиндин баягы коюн колтугунан кирип, аны таамай улам-булам далилдерди келтирип отуруп, бизди башында облус түзгөн, анан автономия, анан союздук республиканын деңгээлине чыгарган албетте ушу Жусуп Абдрахмановдун эмгеги. Жаш кезинде жаңы гана түзүлгөн Жаш республикада жоктон бар кылып жемиштүү эмгектенет. Эл чарбасынын бардык тармактарын, баарынан мурда эл чарбачылык жана өнөр жайлык комплексти түзүүнүн, билим берүү тармагын, сот прокуратураны, милицияны жаңыдан түзүүнүн башында турат. Республиканын өкмөтүнүн башында турган кезинде өзгөчө тайманбас, борбордун көзүн карабаган саясат жүргүзөт. Сталинге тартынбай өз оюн ачык билдирип, Кыргыз АССРнин союздук республикага айландыруу маселесин кабыргасынан койгон. Кийин алгам алганда ушунусун улутчулдук деп баалашкандыгы өкүнүчтүү болгон. Ал эми Жусуп Абдрахманов аркылуу бул москвалык чыгармачылык элитага камалар алдында Иш билги тайманбас чынчыл инсан тууралуу тасма тартуу мен үчүн сыймык. Анын баскан жолун, ишмердүүлүктөрүн жана жетишкендиктерин терең ачып берүүгө аракет кылдым дейт тасманын режиссеру. Бул жерде ошол Астемир Абдрахманов чөбөрөсү дагы бир топ салым кошту. Андан тышкары биз Алматыдан, Ташкенттен, Москвадан көп материалдарды чогултуп, анан чынын айтканда буга чейин биз билбеген нерселер жарыялангандыктан аябай жакшы кабыл алышты да. Бул азыркы замандын 20-кылымдын манасы деп койсок болот. Себеби Кыргызстан чачырап, деги эле дайыны жок. Биз азыр баасы ойлоп атпайбыз, ушу чек арада жашаганбыз, анан биздин Кыргызстан деп кыйкырып атабыз го бар. А негизи андай чек ара болгон эмес. Мисалы түштүк өзбектерге караган, түндүк казактарга караган. Мамлекеттик жана саясий ишмер катары Абдрахманов элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ал үчүн бардык күч-кубатын, акылын, билимин, уюштуруучулук талантын алган эмес, өз өмүрүн дагы аяган эмес. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Эмиси Токонун жубайы Анвар апа, анын колунда